Ысык-Көл облусундагы Тамчы аэропортунун тосмосу катуу шамалдан улам урап түштү. Анын сүрөт жана видеолору социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан чыгарылып, бир катар сындар айтылды. Анткени Дубал тосмо дээрлик 2 ай мурда эле курулган. Буга чейин Тамчы аэропортунда капиталдык оңдоо иштери жүрүп жатканы маалымдалган болчу. Какой ветер вчера был, забор аэропорта нахер снес. Они вчера все так выкладывали, и все снесло. Смотрите, какой ветер был сильный вчера. Аэропорт Тамчы. Көп өтпөй президенттик администрациядан түшүндүрмө берилди. Ага ылайык кулаган тосмо курулушу бүтө элек 200 метр аралыгында жайгашкан. Калган курулушу бүткөн тарабындагы тосмо кулаган эмес. Ошондой эле подрядчы компаниянын иши мамлекеттик акты менен кабыл алына электиги, кабыл алууда сапаты дыкат текшерилери айтылды. Тамчы эл аралык аэропортунун айланасын королоо боюнча Кыргыз строй сервис ишканасы жеке подрядчы компания менен келишим түзгөн. 2023 жылдын 18 март күнү Ысык-Көл облусунун аймагында жүргөн катуу шамалдан улам бетондоо иштери толук бүтө элек участоктогу дубалы урап калган. Тосмо дубалдын кулап калышы боюнча подрядчы фирма чыгымды өз мойнуна алат жана кайра калыбына келтирет. Калган аралыктагы дубал талапка ылайык бетондолгон. Учурда ураган дубалды тазалоо, ордун иретке келтирүү жана кайра тургузууга даярдык көрүү иштери жүрүп жатат. Тосмо дубалдын сапаты боюнча Кыргыз строй сервис ишканасы өткөрүп алуу учурунда дыкат текшерүү жүргүзүп, талапка жооп берсе гана кабыл алынаарын белгилейбиз. Ал арада жарандар тарабынан айтылган жазылган түрдүү пикирлер арасында шамал көп болуучу жана аэропорт жайгашкан аймактарда темир тор тосмо колдонулары мисал келтирилүүдө. Пескаблок эмес, темир чынжырча менен тосуу сунушталды. Ошол эле учурда аталган Тамчы аэропортуна акыркы жылдары көңүл бурулуп жатканында эске алуу керектигин белгилегендер бар. Дүйнөдө бардык аэропорттордун тосмолору мындай эле курулат. Анан эмне эле бизде пескаблок менен уруп коюшкан. Бир Аллах билет, анан куруучулар билет. Эмнеге пескаблок менен забор кылышты? Бийик, жакшы фундамент коюп эле решетка салышпайбы? Тез, арзан жана дүйнөлүк стандарт менен аэропорттун айланасын курчоо мына ушундай болот. Интернетте ачып окуп койсоңор болмок, акылдуулар. Мамлекетке келтирген чыгымды өз чөнтөгүнөн төлөсүн, жазасын алсын. Тамчы аэропорт жакында эле бул аэропорт жанданып, ушунча эл аралык каттамдар ачылып жатканда, кечетен бери тиги дубал боюнча катыра жазып жаткандардан бирөө дагы ал рейстер жөнүндө, аэропорттун жанданып ишке киришкени жөнүндө жазып же өз оюн билгизип койгон жок эле. Эмнеге андай жакшы кабарды ушунча резонанс кыла албайбыз? Сыры эмнеде? Мындай карап көрсөң, бул рейстер маанилүүрөөк эле го. Дубалдыго кайра оңдоп жасатып коюш тез эле. Ал эми бул каттамдар ачылыш үчүн аэропорттун өзү жанданыш үчүн тоодой минеттер кетсе керек. Белгилей кетсек, Тамчы эл аралык аэропортуна жыл сайын 10 миңден ашык турист учуп келет. Орусиядан, Казакстандан, Өзбекистандан жана Оштон авиа каттамдар ачылган. Мында саатына 450 жүргүнчү кабыл ала турган аэровокзал комплексин жаңы имаратын куруу пландалууда. Учурдагы комплекс 2003 жылы курулган жана азыр жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүнө туруштук бере албайт. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.